сабак. Саламатсыңарбы, сүйүктүү 3 класстын окуучулары. Бүгүнкү кыргыз тили сабагында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын. Эне тилди энем мага үйрөткөн, эне тилди энем мени сүйлөткөн. Эне тилде өз атымды билгенмин, эне тилим сырын ачты дүйнөнүн. Бул ырсаптары акын жана котормочу Түмөнбай Байзаков агайыбызга таандык. Балдар, эне тилибиздин баалуулугун, ыйыктыгын сактай билели. Анда эмесе китебиңерди алып, калем-сап, дептериңерди камдап, конт коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Эле сабак. Бүгүнкү өтө турган темабыз зат атоочту жөндөдөгү өзгөчөлүктөр. Бүгүнкү сабакта зат атооч сөз түркүмүн жөндөдөгү өзгөчөлүктөрдү билебиз. Аягы сык, нык, ныфыт, кыт менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшүн үйрөнөбүз. Таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жөндөөлүшүн аткарабыз. Көнүгүүлөрдү аткаруу менен сөздүн маанисин түшүнүп, аңдап билүүгө тарбияланабыз. Балдар, сөз түркүмдөрүнүн ичинен зат атоочту мыкты өздөштүрүп алсак, кийинки сөз түркүмдөрүн түшүнүү силер үчүн бир кыйла жеңил болот. Себеби заттын сын-сыпатын сын атооч билдирет. Заттын санын, эсебин сан атооч билдирет. Ошол эле заттын кыймыл-аракетин этиш билдирет. Демек, бардык сөз түркүмдөр зат атоочко көз каранды болот. Ооба, заттын, нерсенин аттарын билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр зат атооч деп аталат. Мисалы, адам, тоо, энелер, китептер. Эми балдар, жөндөмөнүн суроосун ордуларына дал келтирүү менен чогуу табалы. Атооч ким, эмне. Илик кимдин, эмненин. Барыш кимге, эмнеге. Табыш кимди, эмнени. Жатыш кимде, эмнеде. Чыгыш кимден, эмнеден. Балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Туура, мугалим, балдар, саат, алмалар. Булар кайсы сөз түркүмүнө кирет? Туура, зат атоочторго кирет экен. Келгиле, ар бир сүрөткө суроо берип көрөлү. Ким? Мугалим. Кимдер? Балдар. Эмне? Саат. Эмнелер? Көпөлөктөр. Эмнелер? Алмалар. Демек, жогорудагы сүрөттөрдүн бардыгы атооч жөндөмөсүндө турат. Балдар, илик жөндөмөнүн негизги мүчөсү нын. Үндүү, жумшак үнсүз, каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө илик жөндөмөсүнүн негизги нын мүчөсү уланганда кандай болуп өзгөрөрүн дагы бир жолу карап көрөлү. Манжа нын, дептер дин, саат тын. Барыш жөндөмөсүнүн негизги га мүчөсү сөздөгү үндүү, үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, комуз
қа, чабалекей ге, шырдақ қа, елечек ке. Ал эми табыш жөндөмөсүнүн негизги н мүчөсү сөздөгү үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, акууну, үйкүнү, балапанды, корозду, тоту кушту, чымчыкты. Жатыш жөндөмөсүнүн негизги да мүчөсү уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Үндү жумшак үнсүз, каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү кандай болуп өзгөрөөрүн карап көрөлү. Булутта, өрттө, түлкүдө, ырчыда. Ал эми чыгыш жөндөмөсүнүн негизги дан мүчөсү уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Үндү жумшак үнсүз, каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү кандай болуп өзгөрөөрүн карап көрөлү. Пилден, кумурскадан, мышыктан, көпөлөктөн. Эле сабак. Аягы ичкертүү белгиси менен аяктаган сөздөрдү жөндөгөндө сөздүн аягындагы ичкертүү белгиси түшүп калат. Келгиле, календарь деген сөздү чогуу жөндөп көрөлү. Аточ эмне, календарь, илик эмненин, календардын, барыш эмнеге, календарга, табыш эмнени, календарды, жатыш эмнеде, календарда, чыгыш эмнеден, календардан. Аягы ск, нык, фыт, кыт менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшүндө үндүү тамга кошулуп жогорудагыдай болот. Аточ, Минск, танк, нефть. Акт, илик Минскинин, танканын, нефтинин, актынын. Барыш, Минскиге, танкага, нефтиге, актыга. Табыш, Минскини, танканы, нефтини, актыны. Жатыш, Минскиде, танкада, нефтиде, актыда. Чыгыш, Минскиден, танкадан, нефтиден, актыдан. Зататоч сөздөргө уланган кээ бир мүчөлөр таандыкты билдирет. Мындай таандык мүчөлөр эки топко бөлүнөт. Биринчи, жаак таандык мүчө: ым, ың, ыбыз, ыңыз, ыңар. Экинчи, жалпы таандык: ныкы, ники, нуку, дүкү. Каткалаң үнсүздөрдөн кийин тыкы, тики, туку, түкү. Мисалы, балдар, менин саатым биринчи жакка таандык, сенин саатың экинчи жакка таандык, анын сааты үчүнчү жакка таандык. Таандык уландылар уланып турган сөздөрдүн жөндөп көрөлүчү. Аточ, саатым, саатың, сааты. Илик, саатымдын, саатыңдын, саатынын. Барыш, саатыма, саатыңа, саатына. Табыш, саатымды, саатыңды, саатын. Жатыш, саатымда, саатыңда, саатында. Чыгыш, саатымдан, саатыңдан, саатынан.
жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү тапкыла. Адегенде биринчи саптагы сөздөрдү окуп көрөлүчү. Партада, асандын, календарда, күнгө. Балдар, жатыш жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет? Туура, кимде, эмнеде? Демек, биринчи саптагы жатыш жөндөмөдө турган сөздөр партада, календарда. Экинчи саптагы сөздөрдү окуп көрөлү. Доскада, кечээ, алар, Минскиде. Жатыш жөндөмөдө турган сөздөрдү табабыз. Туура, доскада, Минскиде. Кийинки тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз. Бош орунга тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөм түзгүлө. Жогоруда берилген сүйлөмдөргө ылдыйкы саптагы керектүү сөздөрдү алып барып туташтырабыз. Ылдыйкы саптагы сөздөрдү окуп көрөлү. Машина, гүл, калпак, мектепте. Ушул сөздөрдү керектүү сүйлөмдөргө алып барып туташтырабыз. Биринчи сүйлөмдү окуп баштайбыз. Атам машина айдайт. Нурел калпак кийди. Мен мектепте окуймун. Эжем гүл терди. Балдар, палиндром деген сөз эмне экенин билесиңерби? Палиндром оңунан окуса дагы, тетиринен окуса дагы бир эле сөз келип чыккан оюн-ыр. Эми жогорудагы тапшырмага көңүл бургула. Палиндром сөздөрдөн атооч жана табыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү тап. Табыш жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет? Туура, кимди, эмнени деген суроолор берилет. Биринчи, табыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз. Келгиле. Ырды чогуу окуп алалык. Күчүктү тетири окусаң күчүк. Күкүктү тетири окусаң күкүк. Кичикти тетири окусаң кичик. Кызыкты тетири окусаң кызык. Биринчи табыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү таап көрөлү. Табыш жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет? Туура, кимди, эмнени деген суроолор берилет. Эмнени? Күчүктү. Эмнени? Күкүктү. Эмнени? Кичикти. Эмнени? Кызыкты. Демек, булардын бардыгы табыш жөндөмөсүндө турат экен. Эми атоош жөндөмөсүндө турган сөздөрдү таап көрөлү. Атоош жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет? Туура, ким, эмне деген суроолор берилет. Эмне? Күчүк. Эмне? Күкүк. Эмне? Кичик. Эмне? Кызык. Демек, бул сөздөрдүн бардыгы атоош жөндөмөсүндө турат. Балдар, метаграмма деген эмне экенин билесиңерби? Метаграмма адегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү бир тамганы алмаштыруудан сөздүн мааниси өзгөргөн оюн. Эми жогорудагы метаграммага көңүлүбүздү бөлөбүз. Баш тамгасы үй болсо, жашоочу жайың. Туура, бул үй. Үй ордуна у койсо,
короо догу малың. Туура, бул уй. Кийинки тапшырмага көңүл бургула. Китебим деген сөздү туура келген жөндөмөгө алып барып туташтырабыз. Атоочу эмне китебим. Илик эмненин китебимдин. Барыш эмнеге китебиме. Табыш эмнени китебимди. Жатыш эмнеде китебимде. Чыгыш эмнеден китебимден. Келе сабак. Балдар, бүгүн силер зататоошту жөндөдөгү өзгөчөлүктөр жөнүндө кененирээк маалымат алуу менен көндүмдөрдү өнүктүрүүгө көнүгүүлөрдү иштедиңер. Тапшырмаларды аткаруу менен билгичтикке үйрөнө алдыңар деп ойлойм. Саламатта калгыла балдар.